Assalamu alaikum. Hurmattуу Desin TV kanalının görөрmandары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, бүгүн 2020-жылдын 26-октябры. Биздин видеонун темасы жаштар жана азыркы бийлик деп аталат. Ага чейин дагы бир мындай жарыя иретинде айтып коеюн. Бүгүн Баткен окуяларына катышкан адамдардын, ушул Баткен окуяларын эскерүүнүн күнү деп аталат. Ушул 26-октябрь. Баткен согушунун бүткөнүнө туп-туура 20 жыл болду, достор. Ушул 2000-жылкы Баткен кампаниясында мен катышканмын. Ошондуктан ушул курал досторубузду, орусча айтканда друзья по оружию деп коет. Ошондой досторубуздун баардыгын, ушул ветерандарды, атайын кызматтын ветерандарын баардыгын ушул бүгүнкү күнү менен куттуктаймын. Аман эсен, чың ден соолукта, тынчтыкта бала чакаңар менен, эли журтубуз менен жашооңорду каалаймын, урматтуу достор, баткенчилер. Эми кийинки өзүбүздүн темага өтө турган болсок, достор, менин видеом жаштар жана азыркы бийлик деп аталат. Кечээ күнү видео чыгардым эле, ушул сумдун алдынан туруп, элдерден репортаж алып, жакшы ар кандай пикирлер болушту. Андан кийин мен айттым эле, ушул азыр мындан кийин Адакан Кимсанбаевич Мадымаровдун штабына барабыз деп, ал жерди сураштырып интернеттен карап бардык биз. Барсак, тилекке каршы ал жерде эч ким жок экен, ошол секретарь кыздан башка. Эртең келиңиздер, эртеге ушул бардык адамдар болушат деп бизге кеңештерин беришти. Биз 2 адам элек чыгып кеттик. Бүгүн дагы барууга аракеттенебиз. Биз ушундай эми блогер болгондуктан бардык жака тең карап, бүтүн Кыргызстан жана башка партиялардын дагы ушундай штабтарына барып, жакынкы кездери кабар алып, мен бир 10 күндөй ушул Бишкекте боломун. Буйруса, ошондой видеолорду тартууга аракеттенемин да. Андан кийин, достор, ушул жаштар деп жатабыз, ушул жаштар азыркы бийликке келип жатабы, жаштардын ою кандай болуп жатат. Мен азырынча ушул жаштар менен негизинен сүйлөшө албай жатамын. Бир мындай бетме бет отуруп, кечээ күнү Чыңгыз Капаров менен сүйлөшүп, оюн билейин дедим эле. Тилекке каршы мүмкүнчүлүгү болбой калды окшойт. Ал жигиттин жолуга албай калдык. Мен обедтен кийин кечке күтүп калдым, бирок болбоду. Бүгүнкүгө сүйлөштүк. Эми бүгүн менин мүмкүнчүлүгүмө жараша сүйлөшүүгө аракеттенем. Менин оюмда ушул Чыңгыз Капаров, Асхат Осмонов, эгерде мүмкүнчүлүк болсо Темирлан Султанбеков жана башка ушундай азыркы алдыңкы активист жаштар менен сүйлөшүп, ушулардын оюн билип, эмнеге сүйүнүп, эмнеге күйүнүп жатат, ушул жаштардын негизги бир ойлорун билейин деген максатым бар да. Азыркы ушул социалдык сеттерден карап отурсак, мына ушул Чыңгыз Капаров жөнүндө айта турган болсок, мурда ар кайсы ушул өзүнүн партиясында, андан кийин башка нерселерге жаштарда энергия абдан көп да. Буларды оргуштап, ушул мекенге кызматымды кылсам деп, буларды бир багытка салып, туура насаатты берип туруш керек да. Багытка салып, туура жакка алып барып, эмесе эле булар баягы баш бербей бир жактан бир жакка кетип, ушунчалык энергиялары күчтүү. Мына көрүп жатабыз, өткөндө эле Садыр Жапаровду колдогондой тариздеги посттору жазылып жатат эле. Бул Чыңгыз Капаровдун азыркы кезде болсо бир аз бийликке нааразы сыяктуу, ушул кадрдык саясатына нааразыдай бир посттор келе баштады да. Ал эми Асхат Осмоновду болсо билесиздер, бул мэрияга байланыштуу иштерде активдүү мэр болсом дегенде, кийин кайра ал оюнан кайтып, жана башка бир ушундай абдан оргуштаган бир энергияны көрүп турабыз да, бул жаштар темасына келгендиктен. Ошондуктан бул жаштар дейбиз, анан көбүнчө азыркы жаштардын көбү эле ушул мына бизде билим берүү тармагы начар болгондуктан, көбүнчө ушул азыркы жаштардын, эми бул чыңгыздар го, эми бир аз ортоңку муунга эле келип калган, 30дан өткөн. Ал эми мен бир 25тен кийинки ушул 20-25 30га чейинки жаштарды ала турган болсом, көпчүлүк жаштар, ушул айрыкча айыл жергесиндеги жаштар, ата-энелери мигрант болушуп, жакшы тарбия көрбөй, мектептин программалары начар болгондуктан жакшы билим албай, ушундай, эми бул биздин тарыхтын алдындагы абдан чоң бир мындай жетишпегендигибизби, кемчилигибизби, эми ушундай нерсе болуп калды да. Эми азыр деле жаштарга айта кетчү нерсе,
Көп эле мындай бирөөлөрдүн жетегинде, бирөөлөрдүн бир огуна, куралына айланбай, өзүңүздөр билим алып, өзүңүздөр терең ой жүгүртүп, ошол революцияны жасаардан мурун өзүңүздөрдүн аң сезимиңиздерде бир өзгөрүүлөрдү, билимге умтулуп, сөзсүз билимге умтулуш керек да, урматтуу жаштар. Сөзсүз. Билим десе эле бир университетке барып калп эле диплом көтөрүү эмес. Азыркы кезде билим алуунун, азыркы кез ушул билимди өмүр бою ала турган бир доорго келдик да. Мисалы үчүн мен кандайдыр бир билимди алдым, мен жетиштим, ушуну менен эле болду деп отуруп калсак, анда биз аркада калып калабыз да. Мына мисалы үчүн мен деле бир нече окуу жайларды бүткөм, бирок ушул санарип жагынан, компьютер жагынан 10 класстын, 5 класстын балдары билген нерсени билбей өтө артта, мындайча айтканда түркөй болуп калдык да. Ушундай нерседен алыс болуп жаштардын колунда келечек, ошондуктан абдан алдыга умтулушубуз керек да. Андан кийин мына азыр шайлоолор келе жатат. Шайлоодо дагы жаштар абдан басымдуу, ушул туура көз караштарды кылып, куралга айланбай бир жаштар кетиш керек, достор. Анан урматтуу бийлик өкүлдөрү, ушул сиздерге дагы айта кетчү нерсе, ушул жаштарыбызды бир туура жакка багыт берүүгө, буларга өздөрүнө жараша бир иштерди, айрыкча могу лидер болуп, социалдык сеттерде активдүү, элдерди артынан ээрчитип, жөн эле социалдык сетте тили сайрабай, колу менен дагы бир нерсени жасап келе жаткан жаштар болсо, сөзсүз түрдө колдош керек. Эми колу менен жасап дегенде, мына Тилек Токтогазиевди көп эле силер туура эмес, мындай деп, пример боло каламын деп айтты деп бир жаман пикирлер жазып жүрөсүңөр, достор. Бирок бул Тилек Токтогазиев колу менен жасап, турмушта жаш болсо дагы бир кандайдыр бир нерселерди жасап койгон жигит да. Ушундай теориясы менен практикасы тең келген жаштарды айрыкча издеп таап, керек болсо чет өлкөдө жүргөн жеринен болсо дагы алып келип, ушул нерселерге отургузушубуз керек да. Мына баягы күнү Темурлан Султанбеков менен тиги Акылбек Жапаровдун теледебат сыяктуу Азаттыктын берүүсүндө айтышып кеткендигин көрүп отуруп, мен деле бул Темурлан Султанбековду анча мындай баалабайт элем, бирок абдан чукугандай сөз таап, орусчаны да жакшы сүйлөйт экен, кыргызчаны дагы жакшы сүйлөйт. Мындай ыраазы болдум да. Мен кече дагы ушул жаштардын өкүлдөрү менен өзүмчө сүйлөштүм, мындай личкадан сүйлөшүп атканда ушул Темурлан жөнүндө сүйлөшүп айттым да, ушундай действительно бул мындай жигиттерди колдош керек. Эми бул сөз эле эмес, бул иш жүзүндө дагы бир өзүн тактап бере тургандыгы үчүн буларга сөзсүз жумуш бериш керек да. Мен баягы айттым эле, ушул Бишкектин райондорунун ар бирине ушул жаштарды башчы кылып, социалдык мелдеш сыяктуу кылып, ар бирин жарыштыртып, кана райондорду көтөргүлөчү, Бишкекти көтөргүлөчү деп берсе, колдорунан келе эле. Мэрликке албетте булар бир аз жашыраак, чынын айтканда. Мэрлик деген кыйын, бул абдан чоң финанс айланат бул жерде, абдан чоң биздин жашообуз, чет өлкөдөн келген делегаттар. Бирок мэрликти деле тартып кетиши мүмкүн. Илгери билесиздер, революциядан кийин кандай жаштар келип көтөргөн ушул СССРди атомдук, ядролук ушундай куралдарга чейин ээ кылып, ушундай бир эмгектерди сиңиришкен, ушундай тарыхты басып өткөн да СССР. Жаштарга албетте анан билими тайкы, анан тажрыйбасы жок, анан тиги бул деп бир алдыңкы чектерге жеткизбей жүрө берсек, эч качан жетпейбиз, жана эч качан биздин келечегибиз начар болот. Ошондуктан дагы бир жолу ушул бийлик дөөлдөрүндө колунда ушул бийликтегилер кандайдыр бир жаштарды мүмкүнчүлүктөрү бар болсо алдыга жылдырууга бир аракет кылсаңыздар, ушуларга сөзсүз көңүл буруп, сөзсүз баягы илгери комсомол деген болот эле, анан коммунисттер партиясы деген бар, ушундай. Эми бизде партиялар абдан көп, ал эми жаштар менен иштей турган уюмдар жок болуп жатат да. Балким ушул мына азыр бийлик алмашып, жаңы саясат жүрүп дегендей, мына азыр реформа жүргүзөбүз деп жатасыздар, референдум болот деп жатышат. Иши кылып кандай болгон учурда дагы ушул жаштар менен иштей турган бир комитеттер болуу керек, бирок ал бир кагаз жүзүндө гана иштебеген, реалдуу эмес ушундай багыттар бар да. Ошондуктан жаштардын көбү радикалдуу ислам багытына бара жаткандыктары бар, жана башка ар кандай бир батышчыл нерселерге берилип кетип аткандыктары бар. Мунун баардыгы ушул жаштарга көңүл бурулбагандыгынан келип чыгып жатат. Ошондуктан бул жаштар саясатын абдан күчтүү биздин келечекти ойлосок, жаштарды абдан
туура багыт берип, буларга туура насааттарды берип, чоң бир жаштардын жалпы уюмун, булар эми азыр ар бир партияны ээрчишип, ар бир кандайдыр бир саясий күчтөрдүн куралдарына айланышып, негизги күжүрмөн бөлүктөрүнө айланып бара жатышат да. Ошондуктан урматтуу бийлик төбөлдөрү бул жаштар саясатын абдан каттык менен иштеп чыгып, ушул нерсени көзгө алышыбыз керек. Жаштарга жумуш бериш керек, жаштарга социалдык жактан колдоолорду жаш үй бүлөлөргө көрсөтүш керек. Керек болсо кредит, ушундай ипотека маселелерин боюнча дагы жаштарды абдан колдоо керек да. Бүгүнкү менин экинчи берүүм ушул болду, достор. Бүгүн буюрса дагы көчөгө чыгып, Ош базар жактан интервью алганга, ошол эле бир Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын штабына барууга мен аракет кыламын. Мен дагы азыр өзүмдүн командамды ушул блогерлерден жана башка жардам берем деген адамдардан топтоп жатамын. Буюрса мекен үчүн дагы жакшы кызматтарды кылабыз. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болду. Саламатта туруңуздар, достор.